Назарыңыздарда жергиликтеги урунтуу окуялар жана көрүнүштөр менен өлкө деми маалымат программасы. Кызматыңыздарда биздин кабарчылар жана мен Жастик Меңишбеков. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Сүйүнчү Олимп оюндарына катышып жаткан Акжол Махмудов финалга чыкты. Облустун инфратүзүмү жакшырат. Бул үчүн Агахан өнүктүрүү уюму көмөктөшөт. Ири долбоорлор атайын кеңешмеде талкууланды. Bundan sonra облусту өнүктүрүүгө birlikte işe барларына терең ишенүүгө кеңештин ишине ийгилик каалайт. Учурда облуста 8 бейтап өтө оор, 53-ü оор абалда жатат. Коронавирустун алдын алып, оорубайын десеңиз, эмдөөдөн өтүңүз. Алгылар 50 чакыра кетен вакцинаны алыш керек, алган жакшы. Айылым алтын бешигим. Шамшылык салбоорунчу өз айылына сейилбак жана музей ачып берди. Грек-Рим күрөшү боюнча балбан Акжол Махмудов Токиодо өтүп жаткан Олимпиада оюндарынын финалына чыкты. Ал жарым финалда Европа чемпионатынын жана Европа оюндарынын күмүш байге ээси. 27 жаштагы армениялык Карпет Чалян менен беттешке чыгып 6-1 эсебинде жеңишке жетти. Президент Садыр Жапаров Түркия Республикасынын президенти Режеп Тайып Эрдоганга Түркиянын бир нече провинциясындагы адам өмүрлөрүн алган, оор кесепеттерге алып келген өрт кырсыгына байланыштуу көңүл айтты. Түркиянын бир нече провинциясында чыккан өрттүн себебинен каза болгондор тууралуу кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Ушул оор мезгилде Түркия элине табигый кырсыктын кесепеттерин жеңип чыгууда кайраттуулукту жана туруктуулукту каалайм. Кыргызстандын элинин жана жеке өзүмдүн атымдан каза болгондордун үй бүлөлөрүнө жана жакындарына көңүл айтам. Ошондой эле бардык жабыр тарткандардын тез сакайып кетишин тилейм, деп айтылат президенттин көңүл айтуу телеграммасында. Президент Садыр Жапаров Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы Алексей Роговду кабыл алды. Мамлекет башчысы Кыргызстан ЭККУ менен маселелердин кеңири чөйрөсүндө кызматташууга артыкчылыктуу маани берерин айтып, ар кыл долбоорлорду ишке ашырууга көрсөткөн көмөгү үчүн ыраазычылыгын билдирип, эгемендүүлүк жылдарында Кыргызстан коомдук демократиялаштырууда жана саясий реформаларды жүргүзүүдө олуттуу ийгиликтерге жетишкенин баса белгилеп, ЭККУ менен тыгыз кызматташууну улантууга даяр экенин кошумчалады. Ошондой эле терроризм, экстремизм жана радикалдашуу менен күрөшүү сыяктуу чөйрөлөрдө укук коргоо органдары менен кызматташуусу баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүдө жана уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирди. ЭККУнун Бишкектеги программалык кеңсесинин башчысы Алексей Рогов бүгүнкү жолугушуу Кыргызстандагы уюмдун программалык ишмердигинин актуалдуулугунун далили болуп саналарына токтолду. Алексей Рогов президенттин 2021-2026 жылдарга карата инсандын руханий, адеп ахлактык өнүгүүсү жана диний тарбиясы жөнүндө алгачкы жарлыгын, ошондой эле 2021-2026 жылдарга карата кыргыз жарандардын өзүн өзү таануусун өнүктүрүү концепциясын жогору баалады. Тараптар бергилешкен пландарды белгилеп, натыйжалуу кызматташууга даяр экендиктерин айтышты. Мурдагы президент Аскар Акаев бүгүн Бишкек шаарына алынып келинди жана ведомстволук аралык тергөө тобуна өткөрүлүп берилди. Азыркы учурда Акаев УКМКнын имаратында. Ал жерде кум төргени боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында керектүү тергөө иш-аракеттери жүргүзүлүүдө. УКМК коомчулукка иликтөө аракеттеринин жыйынтыктары жана ал боюнча кабыл алынган процессуалдык чечимдер, анын ичинде Аскар Акаевке карата кошумча маалымат берет. Тергөө амалдарынын жыйынтыктары жана процессуалдык чечимдер тууралуу анын ичинде Аскар Акаев боюнча УКМК кошумча маалыматты коомчулукка өз убагында берип турат, деп айтылат маалыматта. 2 августта өлкө аймагында 897 адамдан коронавирус илдети аныкталды. Алардын көпчүлүгү Бишкек, Чүй жана Жалал Абад облустарына таандык. Ал эми Нарын жергесинде вируска чалдыккандардын жаңы 14 учуру катталды. Андыктан ооруну алдын алып эмдөөдөн өтүү зарыл экендигин дарыгерлер эскертишүүдө. Облустагы эпидемиологиялык абал жана эмдөөнүн зарылдыгы тууралуу Салтанат Усейнова айтып берет.
2 августка карата Нарын облусунда таажы вирусунун жаңы 14 учуру катталды. Учурда облус аймагындагы стационарларда 136 бейтап дарыланууда. Алардын 75-и өпкөнүн кагынуусуна жабыркагандар, ал эми 61 бейтап ковид вирусуна чалдыккандар. Булардын ичинен 8-ин абалы өтө оор, 53-ü оор акыбалда, ал эми орто оордукта болгондордун саны 14. Мындан тышкары 123 бейтап үй көзөмөлүндө дарыланып жатат. Тилекке каршы пандемия башталгандан бери облуста бул оорудан каза болгондордун саны 92-ге жетти. Бүгүнкү күнү эпидемиологиялык кырдаал Нарын областында каза болгон биздин жарандар тилекке каршы 92-ге көтөрүлдү. Бул эмнени билдирет? Бул оору өзүнүн бар экенин дагы бир жолу далилдейт. Экинчиден, ушу биздин жарандарыбыз оорудан сактанбай, убагында көрүнбөй, анан оор акыбалга түшкөндө анан ооруканага түшүп калып атат. Буга чейин оорунун күч алып жаткандыгы байкалган облус аймагында вакцинациялоо иштери жүрүп жаткандан бери абал бир азда болсо турукташып калды дешет дарыгерлер. 12-июлда Кытай өлкөсү тарабынан берилген Sinopharm вакцинасынын 40 000 дозасы биздин облуска бөлүнүп берилген. Бүгүнкү Теңир Тоо жергесинде анын дээрлик жарымынан көбү, тагыраагы 23 847 сайылып бүттү. Мындан сырткары 27-июлда Sinopharmдын дагы 40 000 дозасы жана Азербайжан өлкөсү өндүргөн AstraZeneca вакцинасынын 2 000 дозасы алынып келинген. Район менен ала турган болсок, райондордо мисалы үчүн Кочкор районуна 7 000 доза вакцина бөлүнө турган болсо, бүгүнкү күнү 5641 адамга эмдөө жүргүзүлүп, 1359 доза турат. Жумгал районунда 6300 доза бөлүнгөн, 3785 кишиге эмдөө жүргүзүлүп, 2515 доза турат. Актала районуна 6300 доза бөлүнгөн, 2502 кишиге адам эмдөө жүргүзүлүп, 3798 доза турат. Ат Башы районуна 4201 адамга эмдөө жүргүзүлүп, 2399 доза турат. Нарын районуна 7000 доза бөлүнгөн. Азыркы кезде 4542 адамга эмдөө жүргүзүлүп, 2458 доза турат. Нарын шаарында 3176 кишиге эмдөө жүргүзүлүп, 3624 кишинин эмдөөсү турат. Азыркы кезде ушу 40 000 доза алынгандан 23847 кишиге эмдөө жүргүзүлүп, эмдөө планы 60% аткарылды. Дагы деле өлкөбүздө эпидемиологиялык абал кооптуу болуп жаткандыгына байланыштуу ар бирибиз өз ден соолугубузга кам көрүп, илдетти жуктуруп албоо үчүн жугуштандыруучу каражаттарды колдонуп, эл көп чогулган жерлерде бет кап тагынуу керектигин адистер эскертишет. Мындан тышкары, эгерде сизде таажы вирусунун кандайдыр бир белгилери байкалса, дароо бейтапканага же 118 кызматына кайрылсаңыз болот. Бул багытта Нарын облусунда мобилдик топтун адистери 24 саат бою иш алып барышууда. Ошондуктан оорунун белгилери болгондорду сразу эле ушул жергиликтүү өзүнүн үй бүлөлүк дарыгерине же болбосо 118 кызматына биздин мобилдик топ бар, жеринде барып көрүп, оорусу же коюлат, же муну алып салынат. Ошондуктан белгиси болгондор, жана температура болгондор, жыт сезбей калгандар, даам сезбей калгандар болсо, ошолор тез аранын ичинде ушул аталган кызматтарга кайрылышы керек. Ал арада шаар тургундарына да эмдөөдөн өттүңүзбү деген суроо узатып көрдүк. Вакцина алыш керек. Мен алдым 2 вакцина. Киши алды 2 жолу. Эми жакшы эле өттү. Нормально эле. Өзүм сактандым, ар кимдин өзүнүн эмесине жараша, өзүм кабыл алганына жараша болуш керек да. Алыш керек, сөзсүз алыш керек. Өзүбүздү сакташ үчүн, элди сакташ үчүн алышыбыз керек. Вакцина алыш керек негизи. Элдин баары вакцинациядан өтүш керек. Бири-бирин сакташ керек, Ошол максат боюнча ошол эмес керек, алыш керек. Эчтеке болгон жокмун, биринчисин алдым, андан кийин 1 айдан кийин вакцина жок калып экинчисин алдым. Экинчисин алганыма 15 күн болду. Жакшы эле өттү. Анда сонун эле тердеген болбосо жакшы эле, Кудайга шүгүр эле жүрөм. Вакцина боюнча элдерге кайрылсам, ар ким өзү ден соолугу үчүн алыш керек. Алгыла да элди чакыра кетем, вакцинаны алыш керек, алдын ала алган жакшы. Алдын алып койгон жакшы ошол. Эл алып аткан вакцинаны алып койгон эле жакшы болот. Өз ден соолугубузду ойлоп, вакцина алуу учурдун маанилүү талаптарынын бири. Эмдөөдөн өтүү жолу менен гана жакындарыбызга жана коомго чоң пайда алып келген болобуз. Салтанат Усейинова, Нурсултан Болотбек уулу, Айтин Төлөбек уулу, Өлкөдө Эми, Нарын шаары. Агахан өнүктүрүү уюму Нарын облусунун инфратүзүмдүк жана экономикалык өнүгүүсүнө жардамдашат. Бул туурасында уюмдун өкүлдөрү менен облус жетекчилигинин консультативдик кеңешинде айтылды. Анда эки тараптуу кызматташуу боюнча маселелер талкууланып, жүргүзүлүп, сырттан инвестиция тартуу боюнча бир катар долбоорлор ортого салынды. Талкууга Эсенбек Сталбек уулу катышып келди. Нарын областынын элдеринин жашоосун жакшыртуу үчүн
Облустун инфратүзүмүн жакшыртууга багытталган кеңешмеге Агахан өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү менен жергиликтүү бийлик башчылары чогулду. Алдыдагы 4 жыл аралыгында аткарылуучу инвестициялык долбоорлор талкууланып, консультативдик кеңешменин иш планы бекитилди. Кеңешмеде облус тургундарын социалдык жашоосун жакшыртууга багытталган долбоорлорго өзгөчө басым жасалды. Бул үчүн Нарын шаарынын 2 ГИС планы иштеп чыгуу боюнча долбоор сунушталды. Себеби Нарын шаары облус борбору болгондуктан сырттан инвестиция тартууда 2 ГИС пландын мобилдик тиркеме катары иштеши инвесторлордун көңүлүн бурууга чоң өбөлгө түзүп бермекчи. Силер көрсөтүлгөн сунуштарды мен айтып кеткендей колдойм. Жана мындан дагы Нарын шаарынан биз көрсөтүлгөн презентацияны сиздерге толук түрүндө берилип, ошолорду дагы кошуп кетсеңиздер абдан ыраазы болот. Жакынкы аралыкта облуска чет элдик донорлор тарабынан ири көлөмдөгү каражат келери күтүлүп жатканы айтылды. Мындан улам облус жетекчиси Сабыр Кылашымбаев Агахан өнүктүрүү уюмунун өкүлдөрүнө өз ыраазычылыгын билдирип, кызматташууга жана облус элинин кызыкчылыгы үчүн коюлган талаптарды аткарууга даяр экенин билдирди. Yirmi yıllık jubileyinin işgal arasında da özümüzde taraftan bizge kanday sunuşlarlıklar var. İşlerden ayıp kalsanızda belirli yardımlar olur. Akademiya oku başlanır için olduğu boyunca da özümüzde oylanıklar ayıp kalsanızda Кеңешменин соңунда Агахан өнүктүрүү уюму менен Нарын облусунун ортосунда облустун экономикалык абалын көтөрүүгө жана маданиятты өнүктүрүүгө багытталган иш мерчемдер каралып, ушул багытта иш жүргүзүү боюнча макулдашуулар болду. Эгерде Нарын шаарында узунлугу 40 000 метр бар болсо. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдулдаев, Нарын шаары. Нарын шаарындагы чакан ишканалар каржылык жактан колдоо алууда. Пандемиянын кесепетинен иши жылышпай калган ишканаларга Жия бизнес ассоциациясы тарабынан жана Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын алкагында 10 000 АКШ долларына чейин кайтарымсыз гранттык колдоолор көрсөтүлдү. Долбоордун алкагында каржылык жактан колдоо таап, ишин жандантып жаткан ишкерлер менен Эсенбек Сталбек уулу жолугушуп келди. Келиңиздер. Акыркы 5 жылдан бери навайчылык менен алектенген Адилет Эшенов учурда навайканасын кеңейтүүнүн аракетинде. Мындан улам ал 1 жылдан бери чакан ишканаларга каржылык жактан колдоо көргөзгөн долбоорлор менен иштешип келет. Себеби пандемиядан улам ишкердин иши артка кеткен. Эмнеге деген суроо болушу мүмкүн. Кантип эле артка кетип калдыңар? Цехти токтотуп эле коюп койсоңор болбойт беле деген көп кишилер суроо болду. Биз көбүнчө тендер, көзүңүздөр көрдүңүздөр, тендерлер менен иштейбизги, жанагы больницага берип калабыз, же болбосо ушу СИЗОго берип калабыз, ушундай нерселер болот. Анан ал жерде келишим менен иштегенден кийин тендерде келишимди кайсы баада болсо ошол баада беришиң керек болгон. Демек, ошол пандемияда ошол баягы мурунку баа менен утуп алып кийинки баалар резко көтөрүлдү деп ошондо көп нерседен уттурдук да, биз көп нерседен уттурдук. Мындан улам ишкер жеңилдетилген насыя же гранттык колдоо көрсөтүүчү бардык бейөкмөттүк уюмдарга кайрылып көргөн. Жыйынтыгында Жия бизнес ассоциациясы тарабынан Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынан 7 000 АКШ доллар өлчөмүндөгү каражатка колдоо таап, ишканасын кайрадан жандантууда. Ал бул каражатка нан азыктарын жасоого керектелүүчү жабдыктарды алган. Долбоор менен мынау печка келди, кондукционный печка деп коет. Муну негизи момундай эле кичинекей болгону эле абдан кымбат турат. Биз болсо ушу долбоор менен ошо атайын Кытайдан, Гуанчжоудан алдырдык. Мүмкүнчүлүк болду, сонун болду. Бул өзгөчөлүгү эмне? Тигил печка болобу? Мен өзүм иштеген печкам, бул печка өзгөчөлүгүндө себеби бул ысык аба менен бышырат. Бышка продукциялар мына равномерно жанагындай мындай бардыгы сары болуп сонун бир приятный бышат го, ошол ушул бышырган неме да. Муну менен катар ишкер учурда навайканасын өзгөчө бренд менен таанытууну көздөп жатыптыр. Айтымда чукул арада кыргыз ундан апамдын наны аталышындагы азыктар чыгарыла баштайт экен. Ошондой эле түрк элдеринин нан азыктарын чыгарсам деген да тилектери бар экен.
жаңы продукциянын түрүн ойлоп таап атабыз азыр апамдын наны деп мамина хлеб деп ошол жана биздин эле жана кыргыз ундан ошол кыргыз унду кайра ребрендинг жасасакпы деп атабыз. Себеби дегенде азыр элдин баары эле мына момундай биринчи сорттогу продукция, биринчи сорттогу нанды жеп атып деле кичине тажаган сыяктуу бир эме келип калыптыр. Анан баарыбыз айылда чоңойгонбуз, анан кыргыз ундун өзүнүн бир өзгөчө даамы бар да. Адилет Мырзанын Ясфинур набаканасында учурда 7-8 адам эмгектенип, бөлкөнан өндүрүшүүдө. Жакынкы күндөрдө жумушчулардын саны дагы 2 эсеге көбөйүп, нан азыктарынын 10дон ашык түрү чыгарыла баштайт. Азыр жаңы эле биздин баягы кичинекей эмелерибиз, кызматкерлерибиз кетип калыптыр. Себеби дегенде биз азыр жаңы оборудованиялар келип, монтаж кылып эме кылып атабыз. Көп чоң заказды азыр алган жокпуз. Эми буюрсам, о оборудованияларыбыздын баарын запускать эткенден кийин анан полный дагы жагы керектүү штаттарды камсыздап туруп анан 2 заказга жараша, буйртмаларга жараша 2 смена менен иштесекпи деген план койдук. Ал эми Кундуз Турдубек кызы Нарын шаарындагы текстиль тармагы менен алектенген ишкерлердин бири. Учурда анын кийим тигүүчү чакан ишканасында 20дан ашык кыз келиндер эмгектенүүдө. Кандайсыңар? Кандай иштеп атасыңар? Кандай экен азыржы модель? Жеңил эле экен? Канча күндө бүтүп калчыдайбыз? Бул айымдын иши дагы пандемиянын кесепетинен артка кеткен. Бактыга жараша жогоруда айтылган долбоордун колдоосу менен анын кийим тигүүчү ишканасы кайрадан жанданып, иш кызуу жүрүп жаткан маалы. Айтымында Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жана Жия бизнес ассоциациясынын менен биргеликте чакан ишкерликти колдоого багытталган долбоордон алдыга суурулуп чыгып, акчалай колдоо алуу оңойго турган эмес. Жыйынтыгында сунуштаган долбоору жактырылып, 641 000 сом өлчөмүндөгү акча каражаты берилген. Грантта деле ал деле бактан деп айтсам болот. Канча көптөгөн кишинин арасынан нарын ишинен жалгыз эле мен утуп калдым ошо швейный цех боюнча. Көптөгөн тоскоолдуктардын арасынан жеңип чыктым десем болот. Биякта документацияң жакшы, таза, баардык нерсең туура болсо эле ойлойм утасың деп. Мына ушундай чакан ишканалардын иштеши шаар тургундары үчүн да жакшы саамалык болууда. Маселен, 6 баланын энеси Рахат Исаева бул кийим тигүүчү жайда 1 жылдан бери иштеп келет. Айтымында мындай чакан ишканалардын иштеши шаар тургундары үчүн жакшы болууда. Мурда цех аз болчу да. Азыр цех көбөйдү, атаандаштык көп, качествого каралат. Азыркы мезгилде да. Ана заказчиктер деле качествого карап калышты азыр. Шеялар деле опыт набирать этип калышты, көбүнө эле качествого иштегенге аракет кылышат. Моделдин түрлөрүн үйрөнүп атабыз дегендей. Бул кандай тигилет, кандай болгондо кандай ушул эмесин жол жобосун үйрөнүп калдык да. Мына ушу ишкерлердин ишин жандаткан долбоор Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы жана Жия бизнес ассоциациясы менен биргеликте Япон өкмөтүнүн каржылык колдоосу менен пандемия учурунда кыскартылган иш орундарды калыбына келтирүү жана чакан ишканаларга каржылык колдоо көрсөтүү максатында ишке ашырылууда. Долбоор Кыргызстандын Баткен, Ош, Жалал-Абад, Нарын жана Ысык Көл облустарында жүргүзүлүп, 13 ишкерге кайтарымсыз негизде $10 000 чейинки акча каражаты берилген. Анын 5-өө Нарын облусунан алгандар. Эсенбек Сталбек уулу, Жеңиш Абдылдаев, Нарын шаары. Кочкор районундагы Шамшы айылынын тургуну Муратбек Абдылдаев көчмөндөрдүн бүткүл дүйнөлүк 3-чү оюнунда салбуурунчулук өнөрү менен 1-чи орунду камсыздаган. Кыргыз элинин аңчылык өнөрүн аздектеп жүргөн жердешибиздин ысымы өз айылындагы спорт залга ыйгарылган. Улуттук спорттун чебери мына ушул спорт залдын жанына чакан сейилбак ачып, ичине айылдагы тарыхый экспонаттарды сактоочу музей уюштуруп берди. Саамалыктын жүрүшүнөн кабарчыбыз Жазгүл Усубалиева айтып берет. Салбуурунчу Муратбек Абдылдаев сейилбак менен музейди ачууга кеткен чыгымды өз чөнтөгүнөн каржылаган. Максаты өзү туулуп өскөн айылынын көркүн арттырып, ата-бабадан мурас болуп калган салбуурунчулук өнөрдү жайылтып, дүйнөлүк деңгээлге чыгаруу жана көнөрбөс каада салтыбызды улап, улуу муун колдонгон буюм тайымдарын кийинки муунга жеткирүү. Сайыз убагында салбуурун такыр эле жок болуп кеткен. Биздин ата-бабалардан калган ушу тайган такыр жок болуп кетти. Биздин кыран, ителги куш, бүркүттөр да жок болуп кеткен. Азыр кайра аябай жанданып атат. Мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, 18-жылы Арабияга чейин барып,
100 канча мамлекетке тартуулап келдик. Ошо мен да бул зал ошо дүйнөлүк 3-чү бүткүл дүйнөлүк көчмөндөрдүн чемпионуна 6 медаль алып келгенден кийин ушу залдын наамы мага беришкен. Анан калган ушу паркты, бул музейди мен элге тартуулап салып берип атам. Элге кызмат кылып коеюн деген оюм бар эле, ошол аткарылып атат. Эл улунун өз айылы үчүн жасап жаткан аракети менен ийгилигине күбө болгон айылдаштары ыраазычылыктарын билдиришип, ак баталарын беришти. Шамшылыктар ар бир айылда Муратбек Абдылдаев сыяктуу намыстуу уулдар болсо, айылдын инфратүзүмдөрү жакшырат эле дешет. Ошол эле эстелик болгондон кийин бул балдар бир бүгүнкү эле күн эмес. Бул түбөлүккө калган нерсе. Бул кандай бакыт, кандай рызкы, мен сөз менен айтып жеткизе албайм. Иш-чарага Салбурун Федерациясынын өкүлдөрү менен бирге өлкөнүн бардык аймактарынан салбурунчулар келген. Алар куш салып, келген элдин бүйүрүн кызытты. Самалыкка ат башы районунун Казбек айылынан чыккан жаатчы Кубан Томотоев өзгөчө даярдык менен келген. Жаатчы бир катар мелдештерге катышып, көзүнүн курчтугу, шамдак айлыгы жана таамай атуусу менен алдыңкы тизмеден түшпөй келет. Бул жолу дагы өз өнөрүн мыкты көрсөтүп берди. Учкан сайын куш учуп келатканда атат да. Бала кезден баарыбыз эле бар болуш керек, бирок чындап жаатып алектенген 14-жылы биринчи көчмөндөн башталган. Ошо боюнча жаатып келатабыз. 300 жыл унутта калган жаатуу өнөрү убакыттын өтүшү менен кайрадан жанданып, ага кызыккандардын саны барган сайын көбөйүүдө. Ал тургай салбуруунчулар дүйнөнүн ондогон өлкөлөрүнө чейин барып, улуттук өнөрдү жайылтып келүүдө. Ошондой эле облусубузда тайган ээрчитип, колуна куш кармаган салбуруунчулардын саны артууда. Биздин Нарын областында салбурун жакшы өнүккөн десек болот. Себеп дегенде, ушул болгон түрү менен боюнча бар. Айрыкча тайган жагы катуу өнүккөн, биздин ушул жер шартыбызга немеге ылайыкташкан илгери ата бабастан бери кармап келаткан экен. Ошол негизгиси тайгандын уюткусу ушул нарын деп эсептелет да. Муратбек Абдылдаев аңчылык кылуунун улуттук салты болгон салбурунду дүйнө элине таанытуу, жайылтуунун аракетин көрүп жүргөн Теңир тоонун сыймыгы болгон жердешибиздин айылына кошкон салым үчүн облустун жана Чыңгыз Айтматовдун эл аралык ысык көл форуму коомдук бирикмесинен ардак грамоталары тапшырылды. Могу поздравить заранее. Мына ушул салбурун байыртан берки келе жаткан кыргыз элинин аңчылык өнөрүнүн бири болуп эсептелет. Мындан улам илгертен бери кыргыз жигиттери колуна куш кармап, жаатып, ат минип, тайгандарды ээрчитип, аңчылыкка чыгып келишкендери белгилүү. Жазгүл Субалиева, Бексултан Жолдошбеков, Айдин Төлөбек уулу, Өлкөдө эме, Кочкор району. Бүгүнкүгө топтолгон маалыматтар мына ушулар болду. Эртеңки эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.